3 килограмм алтын кайда? Ош облусунун тургуну дал ушундай сепчка зер буюмдардан топтолгон 3 килограммдык алтынын карактоого жолугуп уурдаткан. Милиция кызматкерлери шектүүлөрдү кармады. Уурлар кармалганы менен 3 килограмм алтын табылган жок. Азыркы учурда жабырлануучу өзүнүн товарларын издеп жаткан чагы. Жеке ишкер Минура Узакова ушул жылдын август айында Карактоого кабылып, 3,5 килограмм алтынын, 900 000 сомун жана 3 000 доллар акчасын уурдаткан. Окуя катталгандан кийин 10 минутада милиция кызматкерлери жетип келип, изи суу электе шектүүлөрдү кармашкан. Учурда 5 шектүү убактылуу кармоочу жайда кармалууда. Бирок уурдалган алтындар жана алтын акча каражаты бүгүнкү күнгө чейин табыла элек. Qanday bu yoqqa taqalman, kesilgan tirtig'im bor. O'ta qattiq urdi, stress olganman, sotrasение bo'lganman, больницада jotdim. Kuyovim ham og'ir jarohatlangan, u ham больницада jotdi. 15 kun 20 kun orqamizdan qarab yurgan ekan. Qayoqqa boram, qayoqdan kelim, bu yoq navochik qizlar menga chalvatib, u yoq ular meni tanitdi-da, balдар tanimasdim. Иш учурда Кара Суу райондук милициясында тергелүүдө. Кармалган 5 шектүүдөн сырткары 6-чы шектүү Өзбекстанда кармалган. Анын жанынан 30 000 доллар акча каражаты болгону кабарланган. Мындан улам жабырлануучу тарап коңшу өлкөдө кармалган шектүүнү же ал кармалгандагы ири суммадагы акча каражатын далил катары Кыргызстанга алып келүүнү талап кылышууда. Бул жаатта тергөөчүнүн иши солгун болуп жаткандыгына токтолушту. Ошондой эле каракчылык беренеси менен эмес, топтошкон уурлук катары тергөөнү суранышууда. Тергөөчү действия кылып, ошол алтынды кимге саттың, жүр деп алып барыш керек. Бул УПКда бар. Бул тергөөчүнүн кыла турган кызматы. Бирок кылбады да. Алтын каякта? Тергөөчүгө бунун материальный келген ущерб не интересует. Кызыктырбай атат. Бул главный делоны чыгарсам, мен кутулсам да болот. Сотко чыгарсам. Бүгүнкү күндө алтындар, акчалар жок. Кыскасы жок болуп калды. Кара Сууга келди жок. Алды да улар жок кылабайт, ошончо сумманы кантип жок кылсын? Туурабы? Ошончо сумманы булар бателе кантип жок кылсын? Коррупция болуп атат да, буякта ачык коррупция болуп атат. Жок кылып бериш кыйын. Кыска мөөнөттүн ичинде ошончо буюмду жок кылып бериш кыйын. Ош облустук ички иштер башкармалыгынан коңшу өлкөдө кармалган шектүүнү тергөө боюнча расмий жолдомо берилгенин, иш убакытты талап кылаарын билдиришти. Учурда тергөө иштери соңуна чыгып, сотко өтүү алдында турат. Жабырлануучу тараптан тергөөчүнүн ишине ишенбөөчүлүк болуп жатса, ишти областтык милицияга которуп алышса болору айтылды. Эми булар кармалгандан кийин азыр бул соттук кароого жиберилди. Ошол соттук кароодо ошол процессте чечилет. Асыл кайсыл жака иштетилиши мүмкүн, мисалы үчүнчү. Аны төлөп берем деген болсо, ошол убакыт бериш мүмкүн. Болбосо төлөп албайм десе, ошол жазасын алат негизи. Анан эгерде ошол Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына ишенбөчүлүк келтирсе, анда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын өзүнүн тергөө бөлүмүнө ушул жака которуп алганга, караштыруу боюнча ошол которуп алганга кызык бар. Белгилей кетсек, окуя үстүбүздөгү жылдын 25 августунда катталган. Анда Кара Суу районунун Алимтөбө айылында ишкерлердин үй бүлөөсүнө кол салуу болгон. Кылмыш иши 207 берене бир нече адам тарабынан алдын ала сүйлөшүлгөн каракчылык болуп катталган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.